Анан чоң кыргын болуп баратсабыз деп жаштарды колдойлук, казактарды колдойбуз деп экөөбүз сүйлөштүк. Анан ачык коркутуулар деле болгон, милициянын өкүлдөрүнүн тарабынан. Күтүп атабыз баарынан эле. Акаев Жусуп Абдрахманов болот деп ойлодук, Бакиев болот деп ойлодук, анан мына азыр Садыр Жапаров болот деп ойлодук, бирок булар болгон жок эч кимиси. Феликс аба орусча айтканда уступчивый киши экен да, лидер эмес экен. Арбаңыздар, урматтуу Азаттыктын угармандары жана көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу коомдук ишмер, демократ саясатчы Таалай Ылайтегин болмокчу. Таалай мырза, биздин студияга кош келипсиз. Ассаламу алейкум, рахмат. Сөздүн нугун, кептин төркүнү мындай кылсак деп турам. Эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында сиз жигердүү катышкан демократ саясатчы болгонсуз. Кыргыз саясатындагы болгон процесстерге аралашкансыз. Ушул жөнүндө кененирээк кеп кылып берсеңиз. Анда кепти дагы анданыраак баштасак, сиздин жигит болуп туруп советтик армиянын катарында кызмат кылып жаткан мезгилиңизде 1986 жылы Казакстанда тагыраагы Алматы шаарында желтоқсан окуясы болуп, толкуган казак жаштарын аскер адамдары барып күч менен басты. Аскер адамдардын катарында сиз болгон экенсиз да? Ооба. Ошол окуя кандай болгон эле, бир кыскача айтып бере аласызбы? Бул кыш мезгили болчу, 16-чы жаңылбасам 16-17 декабрь биздин аскер бөлүгүбүз дем ала турган күн болчу. Анан эртең менен тревога менен тургузуп эле тизип, аянт калпарды, чара бура курал, ок аткан курал жок, шиит дубинкалар мененчи. Площадка барып тизилдик, жаштар келди, казак жаштары биринчи бири 200дөй, 300дөй келип, Кунаевди алып койгон окуя себепкери болгон да. Кунаев Казакстандын биринчи секретары болчу. Анын ордуна Колбин деген орусту коюп койгон. Анан казак жаштары көтөрүлүп чыкты да. Эртең менен башталган ошо бир түш огонго чейин келип кетип, бир 100дөөн, 200дөөн, 500дөөн жаштар келип кайра кетип отуруп, анан аягында аябай көп аянт толуп калган. Алматынын борбордогу аянты толуп калды дагы. Биз бийлик менен жаштардын ортосундагы дубал болуп калдык да. Солдаттар тизилип тосуп турдук. Элди бийликти элден коргоп турдук да. Анан кечке маал аябай катуу толкундоолор болду. Эл Кунаевди алып келишин талап кылып атты. Казакстандын, казак элинин мындай улуттук сезимин козгогон сөздөр сүйлөнүп атты. Биз деле толкундандык чындыгындачы. Андай өмүр көргөн эмеспиз да. Анан бир топ чоң мындай кыргындын алды көрүнүп калган мезгилде, уже кеч кирип калган. Анан биз деле ич ара сүйлөштүк, эмне кылабыз? Биз кыргыз балдар турабыз да, шит болупчу. Анан чоң кыргын болуп баратсабыз деп жаштарды колдойлук, казактарды колдойбуз деп экөөбүз сүйлөштүк. Анан калгандары сүйлөшкөндө деле мүмкүнчүлүк болгон жок. Анан келип Назарбаев келип сүйлөдү, анда Назарбаев Совминдин председатели эле ошондой болчу Казакстанда. Тазмагомедов Казакстандын комсомолунун биринчи секретары болчу, Имангали. Алар келип сүйлөштү, эл укпай койду. Анан аягында таш ыргытып, аябай чоң кызышуу чыкты. Биз сиздерди карай таш ыргытты, солдаттарды карай. Бийликке өзү өткөрүп тосуп турабыз да, анан бизди токмоктой баштады делчи. Анан биринчи буйрук берди, бизди сүрүп салды. Биз сүрүп салдык жеңил эле. Көп бир 2000дөй, 3000дөй жаштар болчу. Сүрүп салып, анан позицияны кармап калабызбы десек, кайратка чыгын келет деп бардак болду. Ал убакта деле андай чоң толкундоолорду башынан өткөрүп көрбөсө керек алар делечи. Биздин командирлер деле, республиканын башчылары деле, эмне алардын алар деле билбей калды. Биз артка чегингенде анан артыбыздан таштар ыргытып, аябай катуу кыргын болуп кетти. Ушу түнкү 11-12-лерге барып мен таш тийип, тырыктар ошондон да, чекеге таш тийген. Эс түшүмдү жоготуп коюп, госпиталда жатып калдым. Мен үчүн ал окуя ошол менен бүткөн да. Анда сиздин жанагы улуттук бир сезимиңиздин ойгонушуна ошол окуя мындай түрткү берген десек болобу анда?
Негизги түрткүнү бул чоң түрткү болду. Негизгисин мен кийин анализ кылсам, иликтеп көрсөм, мен кичинемде атам Манас окуганды жакшы көрчү. Өзү Манас айтчу бизге, айтып берчү. Мындай кырааты да башкача болчу, баягы саяк аксакалдардыкындай эмес. Өзүмдүн атамчы. Анан мен атамдын эжесинин колунда чоңойгом. Анын күйөөсү кары киши болчу, ата дечүбүз, Кидик ата дечүбүз. Ал дагы кириллицаны окуганды билчү эмес. Араб арабин окучу. Анан кириллица менен мен Манас окуп бери дей берчү. Алар укчу. Алар укчу, мен алардын колунда чоңойгонбуз да, эжемдин баласы чоң, анан бизди багып алган барыбыз. Анан мен Манас окуп берчүмүн. Манас окуп берип жүрүп, биринчи класс окуй электе эле окучумун Манасты. Анан ошол мага аябай, мен ошол менен чоңоюп турмун. Кийин түшүнсөм, Манастын духу менен чоңоюп турмун мен. Анан кийин бияка келгенде, биринчи Бишкекке келгенде, Фрунзе келгенде, орус, баары эле орусча. Кыргыздын эч нерсеси жок, духу жок. Кыргыз мындай айтканда чуму акыбалда болгон. Көргөндө мен мындай шок болгом да, балабыз да. Айылдан жаңы келип, мага аябай чоң катуу таасир эткен ошол. Анан ошонун баары толуп келип, жана казактардын окуясы, жаштардын көтөрүлүп чыкканы мен биротоло улуттук сезимди ойготту да. Ошондо сиз казак жаштарын, толкундаган казак жаштарын басууга катыштыңыз, жарадар болуп ооруканада жатып чыктыңыз. Кийин тынч учур келгенде сизди совет бийлиги дейинчи, совет заманын, совет компартиясы сизди ардак грамота менен сыйлаган экен ошол. А бирок сиз көп өтпөй ал ардак грамотадан баш тартыпсыз да. Ага эмне себеп болду? Ардак грамота ал убакта чоң сыйлык болуп эсептелчү, орден алгандай эле. Бул 88-жылы болуш керек, жаңылбасам. Казакстандын, Кыргызстанда жазуучулардын жыйыны болгон. Ошол жыйында Казакстандын Зерде Интеллект деген журналынан редактор менен кезип сүйлөшсөк, Казакстандагы ошол желтоқсан окуясын иликтөө боюнча СССРдин жогорку советинин комиссиясы түзүлүптүр. Мухтар Шаханов жетектеген, Горбачевдун демилгеси менен түзүлгөн. Анан алар иликтесе материал жок. Элге кайрылып, телевизордон кайрылыштыр, гезит журналдан, чогулуштардан кайрылыптыр, мына жапа чеккендер кайрылгыла десе, эми анда КГБ деген күчтүү. Баары коркот. Тем более 2 эле жыл өтсө талкаланганда жаштарды миңдеп өлтүрүп салды да, кырып, талкалап салышты. Бизди алып кеткенден кийин деле АВОК деп коет, общевойсковое училище, курсанттар. Биз дубинкалар менен элди коласак, алар саперный лопата менен колгон. Эми элестетип көрүңүз, саперный лопата деген бул бычактан жаман курал да. Анан миңдеген курсанттар эмне кылат анан аянтта? Талкалаганда. Анан жапа чеккендерди, жабыркагандарга жардам берек деп Шаханов аракет кылган да, комиссиясы материал жок, жабылган аттыр. Анан ошол киши айтты, комиссия жабылган атат, бизде материал жок, жардам берген эч ким жок, эл коркуп атат dedi. Мен жана грамотаны эстедим дагы, маңдайына жазып, бул фашисттик сыйлык болчу, мен мындан баш тартам деп, казактарга жардам болсун деген ниетте. Ошо грамотанын үстүнө эле жаздым. Анан Шахановдун атына жазып туруп анан бергем. Комиссия жабылып калса, түрмөдө канчасы турат казак балдар. Аларга жардам тийбей калабы. Анан Толукбек деген акын досубуз бар эле, билесиз. Ошол жигит казактар менен жакшы болчу. Ал катты алып эле Алматыга алып барып берди. Анан кийин Шахановдун айтымына караганда, ошол менин катым себепкөр болуп, комиссия жабылбай калыптыр. Анан алар телевизордон Казакстандан кайра менин катымды окуп башып, андан кийин бир милиционер кайрылыптыр, андан кийин дагы бир апа кайрылган экен. Ошондон анан жана 190дан ашык казак жаштарын түрмөдөн чыкканда, ошол Шахановдун комиссиясынын иши менен. Сиз 88-жылы мен укканыма караганда азыркы Каракол, мурдагы Пржевальский шаарында жашап жүргөндө, сиз жана сизди колдогон бир топ жаштар чогулуп, Кыргызстан көз каранды эмес мамлекет болсо деп СССРден бөлүнүп чыгыш керек деген идеяны айтыптырсыз да. Анда совет бийлиги күчүндө бар болчу, компартия бийликте турган. Сиз эмнеге таянып, кайсы күчкө, кайсы идеяга таянып ошондой демилге менен чыктыңыз эле? Анда таяныч деле жок болчу. Анда эме жаштык кез курч деген азыр билип атабыз да, ал убакта биринчи эмес.
Ал убакта эми баарыбыз жашпыз, 22-23 элек ошондо. Мен кыргыздын тилге болгон мамилесин, кыргыз тилинин акыбалын, Бишкектеги, Каракол, Ош шаарларындагы кыргыздын акыбалын көрүп туруп, мындан ары ушул ойдон кете берсе, кыргыздар улут катары жок болуп кетет деген коркунуч бар эле да, ошо пайда болду. Анын үстүнө Алматыдагы окуя себепкер болду. Анан мен Памир деген досум бар эле. Ошол экөөбүз сүйлөшүп туруп анан мен айттым, давай элди ойгот, Кыргызстан Союздан бөлүп алабыз, баштайбыз. Деп анан мени мындай жинди болбосуңбу дегенде карап койду да, анан бир аздан кийин давай деди. Анан айылдагыларга да айттым, классташтарыма, саруудагыларга. Алар деле түшүнгөн жок. Менин бир Хафиз деген досум бар, сиз деле билип калдыңыз, татар бала, классташым. Ошол гана ойлонбой туруп калды, така колдойм сени деди. Анан Караколго бардык, студенттерди араладык, мугалимдер менен сүйлөштүк, Караколдун драм театрына бардык, алар менен сүйлөштүк, сүрөтчүлөр менен, жумушчулар менен. Эми жумушчулар деле жок, в основном студенттер менен. Ооз эки эле сүйлөшүп атасыңар да? Ооз эки эле. Ооз эки эле. Анан Прибалтиканын бейформал уюмдары 87-жылы күч алып чыкпады беле. Алар менен байланышчу болдук. Латвиянын Атмода деген гезит бар болчу, аябай чоң тираж, 150 000 бекен ушундай чыкчу. Анын редактору менен байланыштык, телефон менен сүйлөшүп, каталышып турдук. Кийин ал премьер-министр болду Латвиянын. Алардын гезиттерин алып келип таратабыз биз. Буякта Караколдо таратабыз. Бишкек тишина, Бишкекте деген тыйып-тынч. Баары уктап жатат да. Анан Караколдо аябай балдары көбөйдү, 180ден ашык бала болду. Силерди колдогон студенттер негизинен. Анан азыркы белгилерден Кыргызбай Осмонов агайыбыз бар. Актер, артист. Драм театрынын директору азыр ал киши. Филармониянын директору. Ал киши Каракол театрында болчу, драм театрында. Анан архитекторлор менен кесиптештерим колдоп чыкты. Анан мындай ачыкка чыктык. Ачыкка чыкканда уже 88-жылдын аяк жагы экен, Караколдун университетинде тил маселесин биринчи эми көз каранды сыздыктап чыга албайбыз да. Анда камап салат. Анан тил маселесин көтөрөбүз дагы, анан жер суулардын аттарын, тарыхый ысымдарын кайтарып келебиз деп. Каракол, Пржевальскийде Каракол болсун, Фрунзе Пишпек дечүбүз, анда Пишпек болсун, ушундай демилге менен көтөрүп, анан базында жана чоң автобус алдында жыйын өткөрүп деп. Белгилеген күнү өргүдөй көп студенттер чогулду, үзүчүлөр болуп калды университет, анда институт, Каракол институту. Анан ректору чогулган, педагогдорду чогултуп, мени да чакырып туруп, анан 2 саат таламай алышты. 2 саат. Силерди колдобой атат анда? Колдобой. Эмнеге кереги бар эле мунун, компартия турат. Анан деген анда мындай тиги Кастюк, анда обул комсомолдун областынын секретары болчу. Нарын менен Ысыкөл областын бириктирип койгон. Аны чакырышты, аны дагы аябай эле кылышты, жаман кылышты. Эми биз билгенбиз андай тоскоолдук болорун, бирок тоскоолдуктун биринчиси болгондо аябай катуу тиет экен. 20-30 мугалимдер, профессорлор чогулуп туруп талаганда оңой эмес экен да. Бирок мугалимдер тарабынан колдоо тапкан дурсуңар, бирок жаштар колдоп атат. Мугалимдерден колдоо. Бийлик эмне деди? Бийлик, атайын кызматтар бар. Ошол кишилерден мен айтып коюшум керек. Нурова деген эжебиз бар эле, атын унутуп калдым. Анан Сарбагышев Арстанбек деген агай бар болчу. Өзүнүн менин агаларым болуп калат, Сарылык. Ал декан болчу ал киши. Чертфактын деканы. Ошол киши ачык колдоп чыкты бизди, мени. Коркпой колдоп чыкты. Мен кийин ойлосом аябай эр жүрөк киши экен. Анда мен жаштык менен билген жокмун да. Аябай эр жүрөк киши экен. Алар колдошту. Бийлик тоскоолдук кылды, тымызын. Тоскоолдуктарды кылды, мени жумуштан кууп алышты. Кайда иштечү элеңиз? Мен архитектурада иштечимин, Караколдо. Анан главный архитекторум чакырып, азыр деле тирик ал киши. Анан айтты, сени кетирсек бизди кетирет. Анан биздин ортобузда башка жетекчини коет, ал сени статья менен кетирет. Анан өзүңдүн арызыңды жаз, арыз менен кет, менин жардамым ошол болсун деп. Макул, арыз жазып кетип калдым. Анан ачык коркутуулар деле болгон, милициянын өкүлдөрүнүн тарабынан. Анан бир жолу катуу эле коркутуп болгондо мен балдарга айттым.
13 кишиден турган менин кеңешим бар болчу, совет. Айдым момда коркуп атышат десем, ошол жана Памир деген досум айтты да. Такеде эгерде биз кыргыздын келечеги деп чыгып атабыз деди. Анан детальдарын айтпай эле коеюн, айта турган нерсе эмес да. Мен аябай эле мындай жүктү мойнумдан алып салгандай болду. Өзүмдү аябай жеңил сезип, жанагы тревоганын баары жоголуп, ушундай болуп калдым да. Андан кийин эле жанагы угунтук тынчып калды. Тынчып калды, мен себебин деле түшүнгөн жокмун. Мени УУДга чакырды. Ошол кезде УУДдун начальниги Дубанаев, по-моему, Дубанаев болчу. Ошол киши чакырып, анан мен баягы агрессивный булар менен көнүп калгам да, уже көнөтүштүм да жана кыска убакыттын ичиндечи, сүйлөшүүлөрдү агрессивный формада алып. Анан тиги киши жакшы мамиле кылды. Жакшы мамиле кылды. Чоң стол бар экен, столдун үстүндө толтура мени сүрөт жана чоң кылычтар аларды каяктан тартып көрдүм, ар бир кадамын көрүп турабыз деди. Ар бир кадамын көрүп турабыз, эми жакшы жүр. Бирок бийликке каршы чыккан туура эмес. Ушундай сөздөрдүн насааттарын айтты, жаман сөз айткан жок. Анан мен бийлик мамилеси өзгөргөнүн түшүндүм сразу. Анан Костюк чакырды. Александр Сашава чакырып айтты, такеде сен бизди аябай жаман азап кылдың деди. Эмне деген баласы кыргызча билесиз да, таптаза. Биздин коноп болуп кеткен бул жерде. Көрдүм. Анан мындай кылбайлыбы деди, сен комсомол менен мыйзамдаштырбайлыбы деди силерди деди да. Мен түшүнгөн жокмун, кандай кылып мыйзамдаштырат десем, комсомолдун алдындагы бейформал жаштар уюму болбойсуңбу? Комсомолдун алдындагы дейби? Комсомолдун алдында. Анан эме алардын жана куулуктарын деле түшүнгөн эмесмин ал убакта. Мен кийин түшүндүм. Бул Костюктун идеясы окшойт. Себеби деген биз тарабай турганыбызды көрдү да баары көрүштү, күчтөрү жетпейт. Макул болдуңарбы? Анан мен балдар менен сүйлөшөйүн десем, анда балдар менен сүйлөсөң, сен анда артыңда бөрөлөр турат, анда мындай деген сөздөр болду. Мен да ойлодум, балдар эмне дейт эми. В принципе бизге айырмасы деле жок. Биздин максатыбыз Кыргызстанды Союздан бөлүп алып эркиндикке чыгарыш. Анан ошол убактагы иш аракеттерге бизге баары бир дедим. Өзүм айттым, баары бир Сашага кандай десем, ошол дагы алып деди. Анан тынч да болот, куугунтук да болбойт силерге дагы. Yani bizge de tınç болот. Ошонун алдында жана мугалимдер биз жыйынды өткөрөбүз дегенде өтүп кетпеди да. Өткөрөбүз деп мугалимдер таланды калганда жана Арстанованын, анан Нурова эжебиздин сунуштары менен ректору Жусаев деген киши болчу. Ошол киши колдоду, макулдады. Бирок митинг сыяктуу болбой, аянтча болбой, залда өткөрүлө деди. Анан залда өткөрүлө деди, анан залга кирсек иши батпайт. Студенттер толгон, студенттерден башкаларды, мугалимдердин барып толгон. Анан комсомол алып баратат. Комсомолдун экинчи секретары болчу, атын унуткалдым, ошол кишиге берип коюптур. Анан ал алып барчу болду да, мели дедик биз. Мен сүйлөйүн деп, анда мурда балдардын алдында жакшыраак сүйлөчүмүн, оратор болду. Залда биринчи жолу сүйлөп калдым да. Астына давление болду 2 саат. Mugallimler urtoqpog'u жакшы болот экен. Анан чыгып же сүйлөй албайм. 5 мүнөттөй турдум. Сүйлөбөй калдым. Анан бир бала залдан биздин эл негизи мүнөзү башкача эле да, мен кийин түшүндүм. Залдан менин акыбалымды бир жигит түшүндү. Анан колун көтөрүп чыгып туруп ошол сүйлөдү. Мени сүйлөп турган сөздөрдү сүйлөп койду да. Аябай кыйынчылык экен. Анан мен кайра чыктым да, өзүмө келгендей мен жана мугалимдер деген аябай катуу сөздөрдү айтты да мага. Ошолордун демек ал жерден жаштардан колдоо таптыңарбы анда? Бүт жаштарды 100% колдоду. Бирок мындай биздин идеяны Кыргызстанды Союздан бөлүп алабыз деген идеяны мен сүйлөткөндөрдүн аз эле колдоду. Бирок жана биз караколдун атын кайтарыш керек деп жана жыйындын темасы ошол болгонбуз да. Биринчи жыйын элге чыкканыбыз, мындайча айтканда презентациябыздын ширмасы болуп калсын депчи. Кыргызстанды Союздан бөлүп алабыз дегенди анда уккандан да коркушчу да көпчүлүгү. Ал теманы баары колдошту. Ошентип сиз эмеде караколдо гүрүлдөп жаштарды бир топ ойготуп койгон экенсиз. 89-жылдары сизди Бишкекте көрүп калдык. Бишкектеги гүрүлдөгөн саясий акциялардын дагы башында жүрүп таалай лайтегин деген атты угуп калдык да.
Ошондо айтсаңыз, ошондогу окуяга баа берсеңиз, ошондо көп уюмдар келип кошулуп, Кыргызстан демократиялык кыймылына кошулуп атышты, башка болуп атышты. Ошондо чыныгы мындай баш кошуунун негизги бир мотивин сиз кандай көрдүңүз? Баягы Прибалтика жосо Кавказ республикаларындагы чоң толкундоолордун таасиринен улам эле болдубу же чындап мындай бир улуттук аң сезим өсүп жетилип бир ойгонуп аттыбы беле? Экөө тең болду го. Кыргыздар өзүңүз билесиз ошол балда тебеленген акыбалда болчу. Аны ар бир кыргыз айылдан келген жоон тереси менен сезчү. Квартираларга, орустардын квартираларына киргендер да сезчү. Окуу жайларында окуп аткандар да сезчү. Кыргыз куугунтукталган тебеленген акыбалда болчу да. Анан Казакстандагы Алматыдагы кыргын 86-жылдагы кыргын ошол убактагы элдин бир тоолу аңсызын ойготту. Менимче ошол аябай катуу таасир этти. Анан мындай окуган, маалымат издеген, сүзөңдөгөн адамдарга, жаштарга ошол убактагы Прибалтикадагы таасир этти. Баары бир убакта таасир этти да. Кыргызстан демократиялык кыймылы болуп түзүү идеясы кайдан чыккан? Анан кийин анын түзүлүү биринчи курултайы 90-жылы май айынын аягында 25-26-сында өткөн эле да. Ошого бийликтин мамилеси кандай болгон? Мен чындыгында КДКнын түзүлгөнүнүн демилге кимден чыкканын ошолорду мен билбей калдым чындыгындачы. Себеби дегенде уже мен Караколдон келгенде, Бишкекке келгенде буякта уже бейформа уюндар көп чыгып, анан Ашар да чыкты, анан Асаба кыймыл да чыкты, анан академиянын эсиңиздеби? Академиянын балдары чыккан. Ким Төлөгөнов, Акматалиев, Каптагаевдер, Талгарбековдордун группасы чыкпадыбы? Ооба. Алар чыгып көбөйүп кетпедиби? Ошол убакта мен кичине передышка алып аткам. Чындыгында. Себеби деген мен 1 жылдан ашык, 1 жарым жыл сплошной давлениеде жашадым да, КГБнын давлениесинде. Анан КДК түзүлүп атканда мени чакырып калышты. Мен КДК түзүлгөндө де факто келип калдым. Анан түзүлүп атканда бийлик тарабынан тоскоол болгон жок. Эгерде тоскоол болсо, болтурбай эле коймок курултайды. Ошондой мүмкүнчүлүгү бар болчу бийликтин. Демек, бийлик тымызын колдоду десек туура болот. Ошол убактагы атайын кызмат КГБ деп аталчу. Ошол КГБ менен КДКнын айрым саясий бюросунун мүчөлөрү дагы кызматташып турган, алар менен маалымат алмашып турган дейт да. Ошондойго күбө болгонсузбу же болбосо билесизби? Эми анын колунан кармалбагандан кийин дегендей да. Колунан кармалбагандан кийин эч кимибиз бетин айта албайбыз. Бирок аны баарыбыз эле билебиз. Ошол убакта активдүү жетекчи болуп жүргөндөрдүн баарында эле белгилүү болчу. Ошондой маалымат. Аны эми бир Кудай билет. 1991-жылы, 90-жылы октябрь айынын аягында Аскар Акаев Кыргызстандын биринчи президенти болуп альтернативдүү негизде шайланды. Башка биздин кошуна өлкөлөрдө болсо мурдагы коммунисттик партиянын биринчи секретарлары кызматтарын өзгөртүп эле президент болушту да. Акаевдин кызматка президент болуп келишине Кыргызстан демократиялык кыймылынын канчалык деңгээлде мындай орду же болбосо ролу бар? Чечүүчү ролду ойноду деп айта албайм. Бирок мындай таасири болду, сөзсүз болду. Эгерде ошол убакта биздин Компартиянын жетекчилиги өтө эле орускул болбогондо, ошол эле киши калып калмак. Кыргызстандын алгачкы президенти болчу. Назарбаев да, Каримов да эле болуп калып калмак да. Биздин ошол убактагы жетекчибиз Абсамат Масалиевич өтө эле орускул киши болчу. Өтө жакшы киши болчу, адам катары аябай жакшы. Биздин кошуна республикалардын биринчи жетекчилерине караганда андан да төмө беле, орускул беле. Ооба. Алар деле Москванын сөзүн укчу деле, Назарбаев деле, Каримов деле, Ниязов деле. Баарлыкчу. Бирок мен сизге айтайын деген эми баарынын эле көздөр өтүп кетти, ал кишилерди жаман айтканга болбойт. Советтер Союзу боюнча филиал эки эле жерде бар болчу. Россиянын Курск шаарында бар болчу, Педагогический институт русского языка и литературы, атайын орус тили адабиятына арналган институттар Россия менен Кыргызстанда бар болчу. Ал институт Усубалиевдин убагында ачылбадыбы? Ошол биздики, мен Усубалиев дагы, Масалиев деле бизде өтө эле орускул адамдар болчу.
кийин акыркы сөөктөрү эме катып калганда орус кулдар болчу. Мен андан кийин окуп жүрүп атыппы кимдердин Кунаевдардын өзүнүн позицияларын коргогондорун, Арашидовдордун коргогондорун, өзүнүн республикаларынын кызыкчылыктарын коргогондорун окуп жүрүп да. Бизде андай болгон эмес. Тиги Акаевдин бийликке келип калышына мына КДКнын негизги мүчөлөрү, активдүү мүчөлөрү ачкачылык жарыялаган. Сиз да жарыялагансыз, Мен жарыялаган жокмун, Топчукке баштап бербедиби? Топчукке жана башка топтор кармады да, анан кийин аны колдогондор көбөйдү, күндөн күнгө көбөйүп атты. Ошол Кыргызстанда биринчи ачкачылык болуп калды. Ошол акциянын өзү депутаттарды бир ойготкон жокпу, Аябай. коомчулукту ойготкон жокпу деген да суроо бар да. Аябай катуу таасир болду. Менимче Кыргызстандагы эң чоң таасир ошол ачкачылык болду. Эми кээ бирлер күлгөндөр болду, бирок элдин көпчүлүгүнүн аң сезимин ойготту. Анан жана президент как раз шайлап атканда ошол давление болду. Кысым болду. Акаевди колдоп, Аманбаевдардын өтпөй калганда, Насиреддин Исановдун өтпөй калганда мындай кошумча күч болуп берди, жакшы күч болуп берди. Акаев шайланган күнү түнкү саат 10-11лерде Ак үйдүн алдында ачкачылык акциясы токтотулуп, акцияга чыккандар Топчукке баш болуп, биринчи президентке ак калпак кийгизип, каалоо тилек айтып, Кыргызстанды демократияга баштаңыз деп батасын беришти эле. Бирок биринчи президент КДКнын лидерлеринен, активдүү мүчөлөрүнөн өзүнүн командасына алган жок, кызмат берген жок. Мунун себебин эмнеден көрөсүз? Такырла кызмат берген жок деп айткан туура эмес болуп калды. Ал кесибине жараша кызмат берди. Биздин жетекчилерибиздин баары эле гуманисттер болчу. Казат Акматов, Казат абабыз жазуучу болчу, Жекшей Жипаров сүрөтчү болчу, Топчук абабыз мугалим болчу да. Анан алар мисалы үчүн технический бийлик премьер-министр болгонго тарта албайт болчу, ачыгын айтканда. Ошон үчүн алардан болгон жок, Каптагаев, Талгарбековдорду койду да. Жакшы эле кызматтарга койду, отделдердин жетекчиликтерине коюшту, министр кылып койду. Анан кийин мени деле чакырышкан, мага деле жакшы кызмат сунуш кылышкан, мен барган эмесмин. Кайсы кызматка сунуш кылды? Маган президенттин администрациясынан отделдин башчылыгына сунуш кылышкан, барган жок. Кайсы бөлүмгө? Ушул унут деле калдым. Заводделдикке сунуш кылышкан, барган жокмун. 93-94-жылдары. Ошентип Кыргызстанда демократиянын негизинде президент шайланды, демократиялык кыймыл өнүгүп атты. Бирок бир жыл айланбай Кыргызстан демократиялык кыймылы тарай баштады да. Ал кыймылдын курамынан бир нече партиялар чыкты. Бул кыймылдын ичинен партиялардын чыгышы бир мыйзам ченемдүү көрүнүш беле же аны ушинтип бөлүп жарууга кайсы бир саясий күчтөр кызыктар болду деп ойлойсузбу? Эгерде Компартия турганда бирдиктүү монолиттүү күч катарычы, анда бирөөлөр бөлүп жарды деп айтсак болот эле да. Компартия негизги адамдар бийликте калды да, Акаев баш болчу. Анан биздин арабыздан чыккан партиялар Асаба чыкты, Атамекен, башка партиялар, Эрк партиясы, биринчи эле Эрк чыкты. Бул өзү табигый көрүнүш деп эсептейм. Табигый кийин анализ кылдым. Процесстин ичинде жүрүп атканда байкаган эмесмин аны. Тигил партия түзүп бул партия түзүп болуп кеттик да. Кийин анализ кылсам, ар ким өзүнүн ордун башкача көргөн да. Ар ким өзүнүн ордун башкача көргөн. Мисалы үчүн кээ бирлер билим деңгээли жагынан, ой жүгүртүү жагынан КДКнын жетекчилерин жогору турам деп эсептешчү. Анан алар жетегинде калганга макул эмес болчу. Аларды мен туура түшүнөм да. Ошол дагы себепкер болду. Анан идеологиялык көз караштан алганда дагы ар ким өзүн кыргыздар кыйын да. Негизи баары эле хан болгусу келген да. Ошондон анан бөлүп көп партиялар чыкты. Ошо Кыргызстан демократиялык процесске жүрүп атканда биздин кошуна республикаларда да процесстер жүрүп атты, бирок аларда катуу репрессиялык көрүнүштөр болду.
куугунтукка алынгандар болду. Алар дагы демократ лидерлер, кыймылдын мүчөлөрү Кыргызстанга качып келип башпаанек сурап жашап аткандар да болду да. Бизде Кыргызстанда андай болгон жок. Демократиялык кыймылдардын жетекчилери дагы куугунтукка алынган жок, репрессиялык башка тоскоолдуктарга учураган жок. Анын себебин эмнеден көрөсүз? Акаевдин жакшы прогрессивдүү саясаттын негизиндеби же башка себептери барбы? Негизги себеп муну деле мен кийин түшүндүм. Кыргыздын өзүнүн менталитетинен. Мен деле мурда Акаев жакшы киши, анан жумшак болчу деп ойлочумун. Андай эмес экен. Мен акыркы окуялардан кийин эми Акаевдер атпады, аксыда атты элди. 2005-жылы Бишкекте деле далай токмок жебедикпи? Акаевге каршы чыгабыз деп. Ал деле аракетин кылды. Бирок ал сактап калган жок. Бийликте сактап калган жок да Акаевди. Бул негизи Кыргыздын өзүнүн менталитетинен экен. Биздин эл ошондой экен. Биздин эл төбөсүнө баш ийгенге макул, эгерде акыйкат башкарса, белин бекем кууп ачарчылык болуп, ачарчылыкты да карманып, бийликти колдоп бергенге даяр экен биздин эл. Бирок ал даганга, анан жана куугунтуктап басынтканга эл жол бербейт экен өзү, биздин эл. Жана Бакиев кылганда деле электр энергиясы себепкер болду, андай эмес. Андай ал болгон жок. Бакиевтердин үй бүлөсүнүн беспредели себепкер болду. Акаевдики деле ошондой болду. Акаевдин уулу, кыздарынын, аялынын өзүм билемдиги беспредели элдин кызырына алып келип, анан ошол улам бийликти алмаштырып атты. Тиги мурунку президенттер жөнүндө кеп кылып калдыңыз. Кыргызстан 30 жылдан ашык убакыттан бери өзүнүн конституцияларына жазып, демократиялуу принциптерди бекем сактаган мамлекет курабыз деп атабыз. 8 жолу, 10 жолу конституцияны алмаштырдык да. Сиздин баамызда биздин президенттердин чыныгы нар жагында ниетинде Кыргызстанды демократиялуу коомго курууга ниеттери болдубу? Чыныгы алардын түпкүрүндө ниети кандай сиздин баамызда? Демократиялык коом курууга Акаевдин ниети болду деп айта алам. Жеке менин ой жүгүртүмдө Акаевдин ниети болгон ушундай. Анан жана бизде жумшак режим болгонуна дагы ошол Акаевдин ниети болгон себепкер болду да. Негизгиси кошуна мамлекеттердин жана стабилдүү мамлекет башчыларында стабилдүүлүк турганда, эми Рахмондуку түшүнүктүү. Кыргындын үстүнөн келген Россиянын спец кызматтары, атайын кызматтары койгон анын президенттикке. Анан Кыргында көргөн эл эптеп эле тынччылык болсо болду, кандай болсо боло берсин деп чыдап келатат. Каримов болсо миңдеген өзбектерди кырып бийликти кармап келди. Назарбаевдики бир аз башкачараак болду. Назарбаев келгени, бийликке келгенден кийин ал казак эл үчүн аны канчалык диктатор дебейлик, эбегейсиз чоң жумуштарды жасап койду. 1 миллиондон ашык казакты, казак улутундагы элди Кытайдан, Ирандан, Тажикстандан, Түркмөнстандан, Афганистандан, бүт жерлерден миллиондон ашык көчүрүп келип койду. Казакстанга жайгаштырып койду. Мамлекеттин экономикасын көтөрдү. Ошол стабилдүү кармаганга себепкер болду. Биздики улам бийлик алмашып атканынын негизги себеби дагы биздин мамлекет башчылары азыркыга чейин мамлекет түптөөнүн принциптерин түшүнө элек, азыркылар деле түшүнө элек. Бизде Жусуп Абдрахманов бийликке келе элек, кыскасы. Жусуп Абдрахмановду күтүп атабызбы? Жусуп Абдрахмановду күтүп атабыз баарынан эле. Акаев Жусуп Абдрахманов болот деп ойлодук, Бакиев болот деп ойлодук, анан мына азыр Садыр Жапаров болот деп ойлодук, бирок булар болгон жок эч кимиси. Ошол сиз демократ болуп жигердүү аралашып жүргөн мезгилде атайын кызмат, ички иштер министрлиги дагы зор күч болгон Кыргызстан бийлигиндечи. Мен сизден 2 киши жөнүндө сурайын деп атам да. Ошол демократиялык кыймылдардын мындай өнүгүп өсүшүнө тымызын деп да өзүңүз айтып кеттиңиз. Ошолордун катарында сиз мисалы КГБнын председатели Жумабек Асанкуловду, Феликс Шаршембаевич Куловду айтып жүрүшөт да. Сиздин пикириңиз кандай бул эки фигура жөнүндө? Толук кошулам буга.
Алар демократияга салым кошуштубу? Демократияга салым коштубу билбейм. Мен экөөнү тең Асанкулов аксакал өтө эле аксакал киши эмес белем. Мен аны менен мамиле кылбай калдым. Кулов менен баарыбыз эле жакшы мамиледе болуп жүрдүк. Мен абдан жакын дагы мамиледе болуп жүрдүм. Кандай жакын болуп кеттиңиз? Кийин Кыргызстан эркиндикке алганда аны ГКЧП чыкпады эле эсиңизде? 91-жылы. 91-жылы ГКЧП чыгып кайра союздук алууна келтиребиз деп анан Ташкенттин теги дивизияны бияка алып келип Кыргызстанды басып алат экен деп ошондо имиштер кетип атканда эсиңизде болсо керек, Кулов вице-президент болчу. Ал активдүү түрдө келип бизге жардам берген. Эсиңизде болсо биз КДКнын штабында Ал комендантта болду да. Комендантта болду. Анан ал өзүнүн журум туруму менен накта патриот экенин көрсөттү. Кыргыздын патриот экенин. Эми кыргызчаны азыр деле чала сүйлөйт. Бирок жүрөгүнөн кыргыз деп соккон адам экенин көрсөткөн. Мен кийин аны көп мындай көпчүлүк жерде айтпай турган мисалдардан да көрдүм. Мен ошону көргөндөн кийин өзүм дагы жакшы киши экен, патриот мекенчил адам экен деп ошондон кийин экөөбүз жакшы болуп кеттик да. Куловдун, Асанкуловдун салымдары аябай чоң. Феликс Шаршембаевич, Куловдун андан кийинки жылдардагы кадамдарын ошол сиздин баштапкы оюңузду өзгөрткөн жокпу? Негизинен өзгөрткөн жок. Бул өзү неме экен, Феликс аба орусча айтканда уступчивый киши экен да. Лидер эмес экен, мындай топ жарып чыга турган адам эмес экен. Ошон үчүн жүрүм турумдар да ошого ылайык болуп калды. Анан ар кандай сөздөрдү айтып атышат, тигине кылган, муну сатып жеген, мен чындыгында ишенбейм ошолордун бирине да ишенбейм. Кыргызстан демократиялык, көп партиялуу система деген максаты бар. Эмне үчүн мына 30 жылдан бери Кыргызстанда көп партиялуу система мындай жашап, калыптанып кете албай атат, коомго сиңип кете албай атат? Негизи биздин элдин өзүбүздүн менталитеттен бул. Партиялык система бизге сунуш кылынган. Анан азыркы дүйнө жүзүндөгү элдер адамзатты пайдаланып аткан система болуп атпайбы көпчүлүгү. Бул бизге жооп бербейт экен. Бирок эми буга деле кичине адаптация болуп калдык. Бизде уруучулук бар, жердешилик бар. Ушулардын таасири чоң. Анан биринчи негизги себеби ушул деп эсептейм. Экинчи, партиялар эл күткөн сунушту бере алган жокпуз. Ошо 33 жылдын ичинде бир да партия эл күткөн, элдин жүрөгүнөн орун ала турган сунушту бере элеген чекти. Ошо партияларга Конституцияда көрсөтүлгөн эркиндикти, укукту бере алдыкпы? Бере алдык. Тескерисинче улам келген, жаңы келген бийлик партияларга кысым көрсөтүп, кайсы бир партияларды бөпөлөп, мындай колдоп аткан жокпу? Эми ал Акаевден бери келип атпайбы? Акаевден бери келип атат, азыркы Садырдын убагында деле ошол уланып атат. Бирок бул башка партияларды такыры, мисалы үчүн Казакстан, Өзбекстандагыдай муунтуп салганга себеп болгон жок. Башкалар деле тырмышып, оппозициялык партиялар деле өзүнүн үнүн угузуп, парламенттен орун алып, анан кайра бийликке келип, ошентип эле келе атат. Мындайча айтканда, бизде партиялык эркиндик башкалар менен салыштырып, СССРдин ичиндегилерден, СНГнын ичинен бизде эле бар десем болот. Россияда деле. Сиз кайсы бир партияны, Кыргызстанда кайсы бир партияны айта аласызбы анда мындай активдүү, жигердүү, партияга окшош бир саясий институт деп айта аласызбы? Атамекен. Эми бизде партиялар деле лидерге айтып атпайм, биздики менталитет башка да кыргыздыкы. Лидер менен ассоциация болуп турат биздики. Ошол жагынан алганда Атамекен эң биринчи баштаган күнүнөн баштап эле Текебаевдин партиясы аябай чоң күч катары өзүн көрсөтүп берет азыркы күнгө чейин деле. Эми жакынкы эле жылдары ушул жалгыз эле партия барбы дейсизби? Башкачы? Башка мындай барандуу деп атпайсызбы? Ооба. Барандуу. Анан бүгүнкү күндөгүлөр мисалы үчүн бүтүн Кыргызстан бар. Мадумаровдун партиясы. Бүгүнкү күндөгүлөрдү эскере алганда.
Булар деле жаман эмес. Анан жаңы муундардан жана Нуржигиттердин, Кадырбековдер, Иман Нурубу. Иман Нуру. Булар кичине жаңы дем сыяктуу болуп турат. Партиялык жана когортанын ичинен кичине жаңы дем бере тургандай болуп турат. Анан бирок булар деле топ жарып чыккан эмени көрсөтө элек өздөрүн. Сиз ошол эгемендүүлүк жылдары ушул убакка чейинки көп шайлоолор болду. Депутаттыкка коюп партиялар аркылуу бир бийликке келүү аракети болдубу сизде? Ооба, 95-жылы болду. Анда мыйзам чыгаруу палатасы, эки палата эмес беле? Эл өкүлдөр палатасы жыйын, анан мыйзам чыгаруу палатасы. Мен мыйзам чыгарууга өзүм кандидатымды койдум. Бирок эми Алла Тааланын тагдыры экен, шайлоодо менде шанс аябай жакшы болчу. Аябай жакшы болчу. Кайдан койдуңуз эле? Каракол жетегиз округунан койдум. 15 киши эле, ошо 15 кишидей болчу. Ана шайлоо башталгандан баштап мен ооруп жатып калдым. Шайлоонун алдында эле катуу арыз берип коюп, Ошко барып, Ошто 2 жума жатып калдым ооруп. Кайра келип 1 жумаштан кайра ооруп жатып калдым. Ошондо деле 3-орунду алгам. Өтпөй калдым да. Эл мени көпчүлүк жерде шайлоодон өзүнүн тизмеден алып салды деп айтышыптыр. Ал кишилер өтүп кетти, айткан кишилер, депутат болуп өтүшкөн ошолор. Аттарын айтпай эле коеюн. Эл менен жолуга албай калып өтпөй калгам. Андан кийинкисинде партиялык тизме менен. Кайсы партияга бардыңыз? КДК менен Ар намыс бириккенде. Баягы эсиңизде болсо керек. Күчкө салып шайлоодон алып салбады эле. Ошондо мен шайлоодо биринчи Кулов болчу, анан мен 4-чү болчумун тизмеде. Анда Акаевдер жана сиз айткан кысымын. Илгерки Кулов менен достугуңуз кереги тийиптир да энди. Ошондойго билбейм. Ал деле себепкер болду. Эми эки партия бириктиргенде өзү айтты. Таке мына давай сен катышасың деди. Мен макул дедим, катышайын десем, анан 4-чү, мен 5-чи, 4-чү же 5-чи кылып мени киргизишти. Биринчи Кулов болчу, Жекшеев, анан Черноморец, анан Субаналиев, анан кийин мен болуп, анда деле реальный шанс бар болчу. Анда да мына бийликтин фальсификациясы болду дейсизби? Курултайды Ар намыс партия катары түзүлгөндө 1 жыл элек болчу. Мыйзамга 1 жылдан ашыгыраак тажрыйбасы бар партиялар катыша. Шайлоого жеткирбей алып салды анда. Шайлоого жеткирбей алып салды да. Анан КДКнын тизмеси менен кете турган болдук. КДКнын курултайын өткөрдүк. Жакшы эле мыйзамдуу болчу, БШКнын деле өкүлдөрү катышкан. Мыйзамдуу түрдө. Бирок тизме ошол эле боюнча. Тизме ошол эле. Кулов биринчи. Анан КДК менен Ар намыс биригип, анан КДКнын атынан чыгып атпайбызбы? Анан баары эле мыйзамдуу болчу, андан кийин эле курултай мыйзамсыз деп чыгышты. Казат Акматовдор жыйын өткөрүштү, пресс-конференция берип курултайды туура эмес өткөрүшкөн. Андан мындай Казат Акматов Жекшеевке каршы чыгып атат да? Жекшеев менен Куловго каршы чыгып атпайбы? Анан биз шайлоого катышпай четтеп калдык. Андан кийин аракет кылган жокмун. Соңку суроом болсун, Талай Лайтегин деген ат Кыргызстан демократиялык баш атында турган адамдардын бири катары атыңыз чыгып калган. Демократиялык курууга күттүү катышкансыз, жигердүү катышкансыз деп башында да айттым. Бирок акыркы 10 жылдан бери Талай Лайтегин саясий горизонтто жок. Саясаттан тажадыбы, көңүлү калдыбы, жаш акыл эси толуп турган мезгилде ал деле депутат болсо болот эле, ал деле министр болсо болот эле деген айрым пикирлерди угуп каламын. Талай Лайтегин азыр эмне кылып жүрөт? Негизги себеби мен 2000-жылдардан кийин Кыргызстан кандай жол менен өнүгүш керек? Бул Ар намыс ассоциациясын деле түзгөнүн себеби ошол болгон. Эсиңизде болсо керек, эгемендикке чыккандан кийин эле Кыргызстан кандай жол менен өнүгүш керек деген суроого жооп таба алып деп мен көп процесстерден четтеп кеткен да ошол болчу да. Ошол суроого азыр деле жооп жок. Анан жөн эле азыр деле мүмкүнчүлүгү бар депутат болуп өткөнгө чакырышкан, көп эле чакырышат. Атактуу эле кишилер биз менен кошулуп бар деп. Барган жокмун. Өткөндөгүсүндө бир такыр эле болбой, анан балдар чакыргандан катышайын деп анан катышпай койдум. Жөн эле барганда мааниси деле жок. Биз Кыргызстандын өнүгө турган жолун фундаменталдуу түрдө
каа болушубуз керек. Мен азыр деле ошол жол үстүнөн иштеп атам. Мен азыр негизгисин таптыкабыз. Мен өзүм үчүн тапкам, аныктагам. Анан аны ишке ашыруунун концепциясын азыр иштеп атабыз. Бир аз убакытта Кудай буюрса жарыялайбыз. Сиз тапкан жолуңузда Кыргызстан буюрса демократиялуу өлкө болобузбу? Демократиялуу өлкө болобуз. Биздин Сизди Кудай буюрса аябай чоң болбосо мүмкүнчүлүгүбүз бар. Сизди болбосо акыркы жылдары сиз бул ислам багытына кетип, ислам жолуна түшүп калды. Мүмкүн талай ылайтегин бизди араб жолуна үндөп кетеби деген дагы чочулоолор бар да. Араб жолуна биз араб болбойбуз эч качан. Мен айткандым, биздин менталитетибиз ага жол бербейт. Кудай буюрса биздин Кыргыздын келечеги аябай чоң. Айтканыңыз келсин. Сиз айткандай Кыргызстан өнүккөн демократиялуу өлкө болсун. Урматтуу Азаттыктын угармандары, көрөрмандары, бүгүнкү биздин суроолорубузга коомдук ишмер, демократ, саясатчы Таалай Ылайтегин жооп берди. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.